Амансыздар замандаштар, ассаламу алейкум. Мына лайктардан басып, группа контакттар менен бөлүшүп болуңуздар. Максималдуу түрдө мына мекендештерибиз көрсүн, билсин дегендей IQ окуу борбору мына 2 жыл болду түптөлгөнүнө. Москва жергесинде аябай көп жолу жардама тартканбыз. Жалпы жоондан бери 300дөй адам окуп, мына 150дөн ашуун адам учурда Вайлберс боюнча иштеп атыптыр. Анан Байгазы тууганыбыз ошол Бишкекке келип, масштабтуу түрдө обученияларды баштап, мына онлайн эле аралыктан туруп эле Москвадан продажага чыгып, аябай көп акча тапкан мекендештерибиз бар экен. Окуп аткан бир туугандардан обучение боюнча суроо жооп кылмакчыбыз. Анан бул жактан туруп канча акча тапса болот? Өзүдө каргосу, фулфилмент бардык кызматтары бар экен. Бизден алыстабай тургула туугандар. Барыңыздарга салам. Бүгүн биз Байгазы байкенин бекер пробный сабагына келип катышып бүткөн учурубуз. Анан бул жакка кантип кызыгып калдым десем, мен тааныштарым Вайлберсте иштешет. Ошондуктан Вайлберсте личный кабинетте менеджерство боюнча мага сунуш түшүп калып, ошондуктан интернеттен Байгазы байкени көрүп калдым. Сабак бул биринчи пробный сабак эле болуп өттү, бирок ошого карабастан аябай жакшы түшүндүрүп өткөн. Мындайча айтканда, татаал сөздөр менен эмес, кыргызча жалпак тил менен түшүндүргөнү аябай жакты. Мен өзүм Дордойдо иштейм, байыр болуп иштегениме, ал жакта иштегениме деле бир аз эле болду. Бирок ошо Вайлберске окуганга аябай кызыгып жүргөм. Бүгүн Байгазынын пробный сабагына келдим. Аябай жакшы, түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып сабакты өттү. Буюрса ошо окуганга аракет кылам. Вайлберсти барыбыз да окуп жүрбөйбүзбү? Анан кызыгып жүрүп келип калдык окуганы. Буга чейин ар кандай жумуштарда кылып жүргөнбүз, иштеп жүргөнбүз. Анан азыр эми онлайн тармак өнүгүп атпайбы? Интернет бара-бара технология өнүгүп атат. Ошол экинчи сабагыбыз бүгүн. Бул жака келип окуп, баары жакшы көргөзүп берип атышат, түшүндүрүп атат. Ошо сунуштайбыз. Полный келип кызыккандар болсо келип окуп кетсин. Мен өзүм Вайлберске товарды эч жерден окубай эле өзүм киргизип баштагам. Жана ичиндеги схемаларын жакшы түшүнбөй, ошол себептен менин жумушум жакшы болбой калган. Азыркы учурда мен ошол Байгазынын курсун Instagram тармагынан көрүп, отзывдарын көрүп, окуткан окуучуларын көрүп, ошолорду мисал кылып, мен бул жака бүгүн пробный сабакка келип отурам. Буюрса түшүндүрүп бергендери абдан сонун, жакшы, жеткиликтүү кылып түшүндүрөт экен. Буюрса ушул поток менен чогуу окуйбуз. Силерди дагы баарыңарды чакырам. Кадырман калк, амансыздарбы? Биз IQ окуу борбору адаттагы эле өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Буюрса Бишкектен филиал ачкан кезибиз. Буюрса бүгүн экинчи потоктун биринчи акысыз сабагы болуп өттү. Бизде ошол жаңылыктар. Акысыз сабак канча күн болот? Кайсыл күндөрү болот? Биздики биринчи сабагыбыз акысыз. Бардыгы келгендерге биринчи акысыз сабак беребиз. Анан биринчи сабакта отуруп, полный маалыматты угуп, сабакты көргөндөн кийин өздөрү ынанса, анан кийинки сабакка катталып, жазылып, анан сабакка келишмекчи. Негизи чынында Москвада билесизби, кичинекей жерде тартат элек келген. Помещенияны аябай чоңун алыпсыз. Конференцияны мындай залга эле окшоп калыптыр. Чоң экранды коюпсуз. Кондёрлор муздак жанагы болуп турат, салкын экен. Помещенияңыз аябай жакшы экен. Удобный экен да. Келип укканга дагы, башкага дагы аябай жакшы экен. Анан бул жактан поток окуттук, жана кылдык деп атасыз. Канчага чейин иштеп атат? Анан фулфилментиңиз полный айтып берсеңиз. Бизде эң эле жакшы жаңылыгыбыз буюрса Кытайдан карго ачтык Бишкекке. Бишкекке, Алматыга, Москвага карго ачтык. Жана дагы өзүбүздүн Москвадагы фулфилмент мурдагыдай эле иштеп атат, өз графиги менен иштеп атат. Эң негизгиси Бишкекке ачылганыбыздын себеби да ошо чоң бир ниетти коюп, чоң бир конференция алып ачтык. Буюрса бизге азыр жалаң Вайлберсте иштеп аткандар келип атышат. Биздин медийный составляющий жок болгондуктан ВБда уже иштеп, окшошпой аткандар келип атышат. Биз менен сүйлөшүп, консультация алгандан кийин эле уже жыйынтык чыгарып, бизди түшүнөт экен деп, бүт бардыгы буюрса окууга жазылып атышат. Бул менен буюрса бүтпөйт деген үмүттөбүз. Сөзсүз түрдө баарыңыздар келиңиздер. Бизде акысыз консультациялар бар. Эртең мененки 10дон кечки 9га чейин ушул жердебиз. Бүгүн бизге дагы 3 киши келди. Буга чейин уже иштегендер. Bir kızımız bir жерде окуп келгенкен, эки эжекебиз уже YouTube'дан эле үйрөнүп кире алышкандар экен. Бардыгын эле каталар бир, буюрса бардыгын оңдойбуз, буюрса бардыгы Кудай буюрса сөзсүз түрдө сатыкка чыгып, өзүбүз көмөгүбүздү берип, жардамыбызды беребиз. Нече тандашка үйрөтөсүзбү?
Биз ар бир окуучубуз өздөрү нишаны тандап калгычакты биз сөзсүз түрдө биздин канатыбызда болушат. Бизде дагы эң жакшы бир көйгөйлөрдү чечкенибиздин маселенин бири бизде окуу курсу аяктагандан кийин бир окуучубуз бир көйгөй туруп аналитиканы түшүнбөй калса, ценообразованияны, юнитканы же болбосо продвижениени түшүнбөй калса, кийинки эле потоктун ошол сабактарына кайра баарын чыгарабыз. Ким түшүнбөй калган болсо ошол. Обратная связь бар дегендей. Ооба. Вальберс баштаган канча акча кетет? Анан дагы эмне жанагы кыла бериң эле. Карголор боюнча толугураак маалымат берип койсоңуз. Ооба, биздики азыр Бишкекке буюрса $2,5 деген тарифти койдук. Бул биз оюбуз боюнча Бишкекте мындай баа жок го эсе. 200 миң сом болуп калат ал. Примерно. Жок, 1 килограммда $2,5. Каргонука. Москвага да эң арзан тарифти койдук. Жана Алматыга дагы буюрса эми кирип атабыз ал жактарына. Канча акча менен баштап кетсе болот Вальберсте? Вальберсте болсо ар бир нишага карап бөлүнөт, аналитика кылышыбыз керек сөзсүз түрдө. Товарканыкы бөлөк, кийимдики бөлөк. Мисалы үчүн кийимге ар бир адам инсан киргенде кандай кирет? Бир кийим тандайт, 3 расцветканы тандайт, ар бир размерден 200дөн тиктирип алышат, 100дөн тиктирип алышат. Биз эле эми ошону аналитика жүзүндө именно кайсы размер кадабой, кайсы складка киргизиш керек, кайсы размерден канча штук тиктириш керек дегенде эле 700 миңдик кире турган товарды биз 350-400 миңге чейин түшүрүп, вступительный Валберске кире турган сумманы кыскартып аналитика менен ошол жолдорун элдерге көрсөтүп берип аткан кезибиз. Ошондо бир 300 миң сомуң болсо, баштасаң болот деген сөз айткыңыз келет. Бизде убагында Москвада мындай ситуация болгон, бардыгы 100 миң менен 50 миң менен 200 миң келгендер көп болгон. Биз аларга кандай дейбиз? 100 миң менен 200 миңнен киргендерге деле келгендерге бардыгына бир товар аналитика кылып беребиз. Ошол товарды Кытайдан алып келип беребиз. 6 киши кире турган болсо, арасынан экөөнүкү жакшы сатылып кете турган болсо, 4 киши 2 кишиге товарын өткөзүп берет дагы. Ошо менен бесплатный опыт сатып алды дегенге бар болот. Буюрса ошондой дагы өзүбүздүн случайлар болгон. Мына Москвадан окуп келип, бул жактан иштеп аткандар деле болуп атабы? Канча табат аталар примерно? Азыр Москвадан кечеги биринчи потогуңуздан иштегендер канча табат атат? Биринчи потогубуздан буюрса окуп бүткөндөрдүн экөөсү кирип атат. Уже кирди, аналитика кылып, товар тандап, заказ беришти буюрса. Москвада окугандардын көбү азыр ушул жерде. Баардыгы ушул жерде, бияк ачылган нуска сүйүнүп атышат, баардыгы келип, кетип, бул жерде сүйлөшүп отурабыз. Жана дагы бизде Бишкекте окуучуларга эң жеңилдик түзүлгөнүнүн бирден бир себеби Москвада фулфилментибиз бар. Ошол фулфилментке товар кетирет, биздин балдар ал жерден тосуп алып, упаковка кылып, складка жеткизип беришет. Өзүбүздүн окуучуларыбызга көптөгөн бир жеңилдиктер түзүп койгонбуз. Вальберсте негизи ушул жака келип таппай аткандар болсо дагы фулфилмент бардык кызычуңузга кайрылса болот. Каргоңузга, башкаңызга дегенде. Ооба. Анан бизден эми билесиз, тартканда башка кичине акциялар кылып бергиле деп сунанабыз. Мына подписчиктерге дан бизден кайрылгандарга кандай өзгөчө бир подаркаларыңыз бар дегенде белгиседек бересизби? Ооба, бизде сөзсүз түрдө Инстаграмга катталып, дайректке жазып койсо, Кыргызбай каналдан келдим деп жазып койсо эле, биз сөзсүз түрдө 10% скидка алып беребиз. Мен анда комментарийге дагы, видеого дагы бул жерге азыр чыгарып койдум. Көрүп, өтүп катталып коюңуздар. Эң кызыгы мына шаардын ортосунда эле окшойт. Бул кайсы райондо болуп калат? Биз Ташрабаттын жанындабыз, Горький 48/1. Келсеңиздер эле ошол өзүбүз чыгып тосо алабыз. Окуңуздар, иштеңиздер, жакшы түшүндүрүп беришет. Аябай көп адам келип азыр окуп атыптыр. Көп негизи видеодон тартынышты. Комментарий күтүп калабыз алардан. Амандыкта жолугалык. Жакшылык күндөр боло берсин. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.